отпускалык акчабызды кошочу алдык. Отпускабыздын акчабыздын көлөмү жакшы канааттандырарлык. Эми мурдагы жылдарга салыштырмалуу албетте көбүрөөк. Баягы зарплаттарды, эмгек акыларды көбөйткөндүгү сезилерлик эле билинип калат экен. Ошол бул мектеп мугалим болуп иштегениме 29 жыл болду. Ошо 29 жылда башка тармактарда иштеген жокмун. Ушу билим берүү тармагында да иштеп келатам да. Бирок ушул быйылкы акчабыз жакшы деп айтат элем да. Ушул 5 жыл ичиндеги биздин алып жаткан бул эмгек өргүүдөгү маянабыз боюнча айтып кетким келет. 5 жыл мурун өргүүгө чыккандан кийинки алган маянабыз аз өлчөмдө болсо, азыр бир кыйла өсүп калды. Мына быйыл мен чоң өлчөмдөгү эле мен үчүн, мугалим үчүн 78 000 сом алып отурам. Ушул 78 000 сом менин үй бүлөм үчүн чоң жардам, чоң түрткү болуп атат. Так, мы получили отпускные, зарплату. И вот впервые мы получаем такую большие отпускные. Мы постараемся, конечно, использовать их правильно, провести хорошо отпускные, наши летние каникулы. Будем работать, вкладывать очень много, еще больше труда. Эмгек стажым 11 жыл. Мен быйыл эмгек өргүү акысын 72 000 сом алдым. Эмгек акыбызды убагында алабыз. Бул эмгек өргүүнүн акысына алган акчамды үй бүлөмдүн эс алууга, өзүмдүн эс алуумду чыңдоого жумшайм деген ниетим бар. Иштеп жатканыма 3 жылдын жүзү болуп калды. Бул жылдар аралыгында мугалимдер үчүн жакшы самалыктар дагы болуп жаткан учуру себептелгенде мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мугалимдердин айлык акысы жогорулап, кадимкидей иштегенге өзүбүздүн желаниябыз пайда болду десем болот. Эмгек өргүүсү боюнча айта турган болсом, буга чейин кичинекей эле акча алып жүргөнбүз. Ал эми быйылкы жылдагы ошол өргүүгө отпускныйыбызды алганда кадимкидей жаштарга дагы стимул болду. Буга чейин мектептин жумушу оор экендигин байкап көрүп, башка жумушумду алмаштырсамбы деп дагы ойлоп келгем. Бирок алган отпускныйымды көргөндө кадимкидей иштегим келип калды. Кудай буйрса бардыгы жакшы, айлык акыбыз дагы жогорулап, аны менен катар отпускныйыбыз дагы жогорулап, жакшы шарттар түзүлүүдө.